Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Ошко Домодедоводан учкан аялдын 600 000 рубль ордалган жүк жүктөгүчтөр кармалды. Ошко Москванын Домодедово аба майданынан учкан аялдын 600 000 рубльун уурдап алышкан. Бул туурасында РФ Ички иштер министрлигинин Борбордук федералдык округунун транспорт башкармалыгынан кабарлашты. Домодедоводагы Москва нөмөт бөлүмүнө Ош шаарына учкан жүргүнчү аял көздөгөн жерине жеткенден кийин чемоданын капкагы сынып, андагы 600 000 рубль жоголгондугун билдирип арызданган. Иликтөө иштеринин алкагында аэровокзалдын жумушчулары, перрондук тейлөө кызматынын агенттери, жүк жүктөгүчтөр кармалган. Алар Москва облусунун 38 жана 40 жаштагы жашоочулары болуп чыккан. Аларды кармагандан кийин уурдалган акчанын бир бөлүгү табылды. Ал эми бир бөлүгүн жок кылганга жетишкен. Россиянын кылмыш кодексинин 158 беренесинин сүйлөшүп, топтошуп алып, ири суммадагы акчаны уурдоо негизинде кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын эки жакка кетпөөсү боюнча баш коргоо чарасы тандалган. Булак Спутник эжи. 16 000дей үй жараксыз калды. Японияда калыңдыгы 2 метрден ашкан кар жаады. Кече 19 декабрда Японияда калыңдыгы 2 метр болгон кар жаады. Андагы сүрөт жана видеолор соц тармактарга жүктөлдү. Белгиленгендей өлкөнүн түштүгүндөгү Тохоку аймагындагы Нигата префектурасында катуу суук болуп, рекорддуу кар жааган. Метеорологдордун маалыматы боюнча, жааган кардын бийиктиги Ямагата префектурасынын Окура айылында 2,2 метрге жакын, Нигата шаарындагы Онума шаарында 1,8 метрден ашкан. Бир катар шаарларда күн сайын кардын жаашы боюнча рекорддор жаңыланып жатканы кабарланды. Калың жааган кардан улам электр зымдары үзгүлтүккө учурап, 16 000дей үй жараксыз калды. Уюлдук байланыштарда дагы үзгүлтүктөр орун алды. Өлкөнүн кээ бир аймактарында 20 декабрда дагы катуу бороон болору эскертилди. Булак Суперкежи. Путин: атайын операцияда жүргөн аскерлердин баарын баатыр деп эсептейм. Россиянын президенти Владимир Путин учурда атайын аскердик операциялар жүрүп жаткан аймактагылардын баарын баатыр деп атады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ал бүгүн Кремлде бир катар кызматкерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Атайын операция зонасында эң оор, жооптуу жана кооптуу тапшырмаларды чечүүнүн сапашында албетте биздин аскерлер турат. Мен чын элимден алардын баарын баатыр деп эсептейм. Албетте биз бул жерде баарын куттуктай албайбыз. Азыр сыйлык ала турчу жана ала элек, бирок ага татыктуу балдар жаныбызда жок. Арабыздан кетип калышты. Бирок алар эч качан унутулбайт, деди Путин. Ошондой эле Россия лидери башкаларга, анын ичинде аскерлерге жардам берип жаткан жай тургундардын эмгегин дагы белгилеп өттү. Булак Спутник эжи. Максат Картайгановго бөйрөгүн алмаштыруу үчүн операция жасоого $50 000 керек. Ысык көл районунун тургуну Максат Картайгановго бөйрөгүн алмаштыруу үчүн операция жасоого $50 000 керек болууда. Бул тууралуу Суперкежи порталына анын жубайы билдирди. Анын жакындары операцияга керектелүүчү каражатты толук табууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан улам кайрымдуу элден жардам сурайт. Жубайынын айтымында жолдошу мындан 6 жыл мурун операция болгон жана ал убактан бери мезгил менен медициналык кароодон өтүп дарыланып турган. Ошол жылдын 17 ноябрь күнү үйдөн приступ болуп, ооруканага алып бардык. Ал жактан шашылыш операция жасалды. Эки бөйрөгүн тең чоңоюп, ыйлы акчалар көбөйүп, суу толуп кетиптир. Доктурлар бөйрөгүнөн 320 грамм суу алып, ыйлы акчаларды убактылуу тазалап койгондугун айтышты. Ошондой эле болушунча эртерээк бөйрөгүн алмаштыргыла. Антпесе гемодиализге түшүп калуу коркунучу чоң дешти. Бөйрөгүн алмаштырганга чейин бир нече этап менен жакшылап дарылануусу зарыл экен. Азырынча донор дагы табыла элек. Туугандарыныкы дагы туура келбей жатат, деди ал.
Алар тактаган маалыматка караганда, эгер донор табылып калса, операция Кыргызстанда жасалат жана $25,000 каражат сарпталат. Ал эми донор табылбай турган болсо, чет өлкөдөн жасатууга туура келет жана $50,000 каражат керектелет. Жубайынын айтымында Максат Картайганов бир үйдүн тиричилигин кылып, камсыздай турган жалгыз тиреги болгон. Эми Мынтип өзү элдин колдоосуна муктаж болуп турат. Жолдошум бир үйдүн жалгыз баласы. Атабыз да өткөн жылы кайтыш болгон. Экөөбүздүн ортобузда 4 балабыз бар. Кечүүсүнө эми гана 10 ай толду, деди жубайы. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер: байланыш номери 0708 18 61 18, Кенжекул Аликеева апасы. Элсом 0708 18 61 18, Кенжекул Аликеева. Мбанк 0708 18 61 18, Кенжекул Аликеева. Оденги 0708 18 61 18, Финкабанк 138 020 103 257 27 59, Оптима банк Мутси 121 202 011 404 71 34. Ошондой эле 6 январда Бишкектеги Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда кайрымдуулук концерти өтөт. Концерттин уюштуруучулары Добро КЖ коомдук фонду, кайрымдуулук иш-чарага Клара Алибекова, Байыш Момунов, Ильяс Абдуразаков баштаган бир катар өнөр адамдары катышат. Концерт саат 18:30 башталат. Билет баасы 300 сом. Билет алуу үчүн төмөндөгү номерларга байланышууга болот: 0708 18 61 18, 0505 38 79 29. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров Бишкектеги аскердик окуу жайды күтүүсүз текшерди. Бүгүн 20 декабрда президент Садыр Жапаров Калыйнур Усенбеков атындагы куралдуу күчтөрдүн аскердик институтун күтүүсүз текшерүүгө алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда өлкө башчысы окуу жайдын ишмердүүлүгү, абалы, окуу процессинин уюштурулушу жана аскер кадрларын даярдоо методикасы менен таанышты. Ошону менен катар аскердик кызматтын коопсуздугу жана курсанттардын социалдык турмуштук шарттарын көрүп чыкты. Жыйынтыгында Садыр Жапаров билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, аскердик уставдын талаптарын так сактоо жана аткаруу, ошондой эле курсанттардын социалдык турмуш шарттарын жакшыртуу маселелерин тез арада чечүү сыяктуу бир катар тапшырмаларды берди деп жазылат маалыматта. Булак Суперкежи.